Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Урматтуу мекендештер, урматтуу көрөрмандар, биринчи Аллах Таала чексмактоолор, жана анын акыркы пайгамбары сөйтүп пайгамбар салта болгондон кийин барыңыздарга Аллах Тааланын тынччылыгын, мээримин, берекесин каалап кетейин. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Урматтуу мекендештер, урматтуу көрөрмандар, баарыңызга белгилүү болгондой эле мына 2023 жылдын орозо айы жакындап баардыгыбызды жүрөгүбүз кубанып турган убагы. Кудайым буйрса, дин башкармалыктын чыгарган чечими менен 23 март 2023 жылы орозо деп белгиленди. Анан дагы хадиске таандык болгондой айды карап орозо кармагыла, айды карап орозо ачыла деген хадис негизинде бир күнгө айырма болуп калышы мүмкүндүгүн эскертип кеткен. Эми бир туугандар, жакшы билесиздер, ар бир инсан bir iş çaraklarını aldı. Misal toy kılsa ağa dayardanat, acıga baram dese ağa dayardanat, kız uzatam dese ağa dayardanat, kelin alam dese ağa dayardanat. Oşan sığanday ile biz dağın Müslüman ümmeti Allah Taala'nın en ıyık ayları bolgon, Allah Taala'nın rahmatı jağan, Allah'tın azabı eşigi jabılgan, Allah Taala'nın beş eşik açıp dozok eşigi jabılgan, сооптор көбөйтүлүнүп, нафил ибадаттардын сообу орозодо аткарылган болсо, фарз ибадаты соогун жете турган улуу ай келе жатат. Ага биз кандай даярданабыз туугандар? Биз ошол айга дагы даярданабыз. Себеби дегенде, ал айга даярдануу бул ар ким ар кандай ойлойт, бирок шарияттын талап кылгандыгы биз кандай орозо айга даярданабыз? Эми бирөөгө суроо берсек, айтышы мүмкүн, биз орозо айына bir koy soyup etini холодильникке салып коюп, же болбосо көрө күрүч алып, же болбосо сабыз май алып, андан кийин даярданабыз деп. Туура, бул даярданыш, бирок бул эң акыркы даярданыш да. Бирок эң биринчи кандай даярданабыз деген маселе бар туугандар. Себеби дегенде, бул ай биз мусулман адамдар үчүн Аллах Таалага өтө жакын болуп алуу, Аллах Тааланан коркуунун оңой, Аллахтан коркуунун жеңил жолу. Ошондой эле бул айда сооп көп таап Аллахтын алдыга барганда, ошол Аллахтын рахматы менен бейишке кирип, Аллах Тааланын рахматы менен бейиштин төрүнөн орун ала турган айлардын бир айы ушул айда эсептеп кетебиз. Кандай эле соодагер болбосун, ошол соодагер өзүнүн соодасы жакшы жүрүш үчүн бул сезонду күтөт экен. Мисалы, дыйкандар болсо, ошол эрте көлөмдү күтүп, көчөтүн сатып алсак, андан кийин ошол силетир, амофоз деген өздөрүнүн дарын сатып алсак да, булар күздү эрте баары күтөт экен туугандар. Эми баягы мектеп формасы, мектепке кете турган окуу куралдарыны ошол соодагерлер август айында даярдап, ошол айда алар үчүн чоң бир акча иштеп алуу сезон болуп эсептелет. Эми бул орозо айы болсо, жалпы үммөт үчүн баам айтып кеткендей эле Аллах Таалага өтө жакын болуп алуу, Аллах Субханала Тааланын рахматына ээ болуп алуу, бул айда көп сооп капчыгыбызды толтуруп алуу айлардын бири болот. Себеби дегенде, бул айда айтып кетебиз иншалла, эмне үчүн ушундай момун үммөт үчүн бул айда ушундай сооп жыйнап алуу сезону экендигини жакшы биле айтып кетебиз туугандар. Аллах Субханала Таала бул айды өзү Кур'ан-ы Карим китебинде ушундай деп айтат: Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. Аллах Кур'анда айтат: иман келтиргендер, ушул Аллах Тааланын бул кайрылуусу биз имандуу үммөт үчүн өтө бир мээримдүү кайрылуу деп эсептесек болот туугандар. Аллах Таала Кур'анда жалпы кайрылат. Аллах Таала Кур'анда кафырларга өзүнчө кайрылат. Аллах Таала Кур'анда өзүгө иман келтирген сүйүтү пенделерине ушинтип иман келтиргендер кайрылгандыгы, бул да болсо биздин бир Аллахтын алдында
Аллах Таалага сүйгөн пенде экенибизге, Аллах Таалага жакын пенде экенибизге бир белгилеп отурган бул ыймандуулукту менен кайрылгандыгы эсептелине тургандар. Allah subhanahu wa ta'ala ya eyyuhallazina amanu iman keltirgenler kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alellazina min qablikum. Selerge kanday ele aldыңкы ümmetke oroza farz bolgonday ele silerge da oroza farz boldu. La'allakum tattaqun emi orozonun bizdin ümmetke aldыңкы ümmetke farz bolgondugunun bir hikmati, bir danışmandığı uşul ayda Allah Taalaga köre korkup kalışыбыз üçün, Allah Taala jakın boluşubuz üçün la'allakum tattaqun balkim sizler Allah Taalaga jakın pende boluşuңар üçün, Allah'tan korkuşuңар üçün Allah Subhanahu wa Taala özünün Kur'an-ı Keriminde bizge açık aytıp ketdi ogandar. Demek biz Allah Taalaga korkuşubuz üçün Allah Taala bizge orozonu farz kılıp Allah Taala ошол ayda ibadatlарыбыздын соonu көбөйткөндүгү. Бул ай жөнөк ай эмес тугандар. Бул 12 айдын султаны болгон ороз айыны пайгамбарыбыздын сахабалары, пайгамбарыбыздын мектебинен илим алган, пайгамбарыбыздын батасын алып, пайгамбардын кызматын кылып, Аллахтын рахматына ээ болгон сахабалар 6 ай алдын колун көтөрүп, ушул айдын кадыр баркын билип, бул айда ай мусулман үммөт үчүн, ыймандуу үммөт үчүн канчалык кадыр бар экендигин билип, ал сахабалар 6 ай алдын колун көтөрүп, "Я Аллахым, сен бизди өзүңдүн айларынын эң султаны болгон ороз айына жеткизгин" деп дуа кылчу экен. Себеби дегенде бул айда Кур'ан түшкөн ай, бул айда биздин амалдарыбыздын сообу Аллахтын алдында көп болуп жазылган ай экендигини билип, ал сахабалар биз кийинки үммөткө сак болуш үчүн колун көтөрүп, ошол баягы айткан дуаны кылчу экен тугандар. Аллах Subhanahu wa Taala дагы бир аятында "Астагфиру билlah, шахру рамадан аллази унзила фихил Кур'ан" ушул айда Кур'ан түшүрүлдү. Худал линнас, ал Кур'ан адам баласы үчүн эң туура жол деп айтылынды. Ва байинат минал худа вал фуркон, жана дагы түз жолду ар бир харам, халалды, жалган, чынды, сүннөт, бидатты ошогон нерселерди ачык айкын ажырат бериш үчүн ошол Кур'ан бизге Рамазан айында түшүрүлөт тугандар. Кайсы инсанга bir nерсе күмөн болгон болсо, ошол күмөн нерсени Кур'ан деген бир таразага сала турган болсок, ошол Кур'ан бизге ошол не экендигини ачык айкында бере турган бул Кур'ан тугандары. Эми караңыздар. Фама шахида минкум шахра фалиясумуху. Кимде ким ушул айга жеткен болсо, ушул айда жашап аткан болсо, эгер ал адам балагатка жетип, мусулман болуп, мусулман балагатка жеткен мусапир эмес адам болгон болсо, оорудан, ашказан оорусунан сак болуп, ошондой эле аял кишилер болсо, этек кири менен төрөгөндөн кийин келе турган кандан таза боло турган болсо, ал адамга ошол эркек болсун, аял болсун, ороз айга келген убагында ага орозо тутуу ага фарз болду андар. Эми оман кана маридна вала сафар фаидат аям ухор, кимде ким оорулуу болгон болсо, жана сапарда болгон болсо, алар үчүн ки башка убакта тутуп берип жаткан мүмкүнчүлүк берилген деп Аллах Таала динибизди жеңил, анан кийин ар бир адамдын өзүнүн ахвалына жараша бизге өкүмдү бергендигин Аллах Кур'анда айтып кетти огандар. Эми бул айга биз эң биринчи кириш үчүн тугандар ушул айдын алдын чын ихлас кылып, Аллах үчүн орозо кармаймын, Аллах үчүн ибадат кыламын деп эң биринчи биз баягы тамак даярдан алдын үйүбүзгө ошол орозого аякташтырылган ашказанга өлдөй турган бир жакшы тамак алгандан алдын биз эң биринчи өзүбүздүн жүрөгүбүздөгү болгон эң чың ихласты
Аллах Таалага болгон ыхласты бекемдеп тугандар, анан кийин ушул акырет турган болсок, бул ай бизге жеңил жана оңой болуп, ошондой эле бул айдын ичиндеги ибадаттарды биз убагында толук аткарганга Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк берет экен тугандар. Демек эң биринчи даярдануучу нерсе бул ыхлас экен. Аллах Субханала Таала өзүнүн дагы бир аятында "Вама умиру илля ли'абудуллаха мухлисина лахуддин". Силер буйрулдуңар чын ыхлас менен Аллах Таалага сыйынууга деди. Аллах Таала ибадат кылууга чын ыхлас менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде бул хадисти ар бир хадис илимин жазган хадис алымдары китебинде биринчи бетинде ушул хадисин баштаган. Бул хадис Умар радиаллаху анху риваят кылган хадис пайгамбар айтты дейт: "Иннамал аъмалу бинният ва иннама ликулли ман нава". Ар бир иштер ниетке жараша, пенде кайсы нерсе ниет кылган болсо, ошол ниетиге жетет деп хадис айтып кеткен. Ошон үчүн туугандар, биз эң биринчи чын ыхлас менен орозого кирүүгө ыхласыбызды ниети түзөсөк, атабыздан коркуп, же молдонон коркуп, же достон, коңшунан уялып орозо кармаш эмес, ар бир инсан орозо кармаганда эң биринчи ушул орозомду Аллах үчүн кармаймын, бул орозонун соону Аллахтан башка мага эч ким бербейт деп ыхлас менен бекем кылган болсо, бул соо бул адамга сооп дагын, бул адамга орозо жеңил дагын болот тугандар. Ва Абу Хурайра радиаллаху анху кала саллаллаху алейхи ва саллям кала Аллах азза ва жал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан, пайгамбарыбыздан эң хадисти көп бизге жеткирген Абу Хурайра деген сахаба айтып жатат. Пайгамбар айтты, Аллах айтты деп. Демек бул хадис кудус экен тугандар. Куллу амали ибн адам лаху илля сияму. Ар бир ибадат ал өзү үчүн бир орозо дейт. Демек мындай айтканда, пенденин ар бир кылган ибадатыны пенде көрөт экен. Мисалы, бирөө намаз окуса, аны досу, же коңшусу, же үй бүлөсү аны көрөт экен. Тарат алгандыгыны, мешитке бас баргандыгыны. Эгер бирөө зекет берген болсо, ал зекетиндан ошол зекет алган адам билет экен. Ошол зекетке алып кетип аткандагы колунда мал мүлктү бирөөдө көрөт экен. Эгер бирөө ажы кылган болсо, ал ажысын дагы даярданат. Же болсо бүгүнкү күндө биздин элибизде сиңип калган ажына келгенден кийин мен ажына келдим деп элге тамак аш берип, ушундай нерселерди кылып, демек кылган амалдарыны башка бирөө көрөт экен. Бир гана орозону ошол пенде гана билет экен, аны Аллах билет экен тугандар. Ошон үчүн медеди фа иннаху ли ва наджи бихи. Орозону бул мен үчүн кармайт, орозонун соону бир гана мен берем деди. Демек Аллах Субханала Таала пайгамбары тилиме айтып жатат, орозонун соону Аллах Таала мен берем дегенди, кайсыл бир пенде орозо кармаса бир гана мен үчүн кармагандыгына далил болуп берет дейт. Мисалы, бирөө эртең менен турду дагы өз үй бүлөсүндө саары жеп туруп, анан саат түшкү 11-лерде, 12-лерде караңгы жерге кирип жеп алган болсо, аны эч ким билбейт тугандар. Бирок ошол пенде чын ыхлас менен Аллах үчүн кармадым деп туруп, күн батканга чейин жебесе, ичпесе, бул адамды Аллах Таала онун сыйлыгын мен өзүм берем дейт тугандар. Демек бир ойлонолу, бул Аллах Субханала Таала дүйнөнүн дагы акыреттин да падышасы. Асман жердеги баардык мүлк Аллахтын колунда. Бейиштин ээси Аллах Субханала Таала, жаратуучу, ырыскы берүүчү, кечирүүчү, мээримдүү, улуу Аллах Субханала Таала. Эгер ырыскыңды мен берем деген болсо, биз ол Аллах Тааланан кичине бир акча үмүт кылбайбыз тугандар. Демек Аллах Тааланын сыйлыгы иншалла бул бейиштин эң тору Фирдаус бейиш экендигини жакшы билебиз. Демек орозо кармаган адамдын сыйлыгын Аллах берем дегендиги ал өтө чоң сооп, жана кыяматтагы акыреттеги бейиштин төрү болгон Фирдаус бейиш экендиги. Васияму джуннатун. Орозо бул калкан деп тугандар. Калкан дегенди жакшы билебиз. Калкан дегенди пенде бир адам баласы башка душмандын огунан, найзасынан, кылычынан сактанат нерсени биздин тилде калкан деп коет. Бирок бул кандай калкан орозо десе, бул кыямат күнүндө ошол кармаган адамды орозо дозоктон калкан болуп кеткен тугандар. Аллахтын азабынан, Аллахтын дозогунан ошол орозо калкан болуп кетет дейт.
فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَسْخَبُ dedi. Orozo деген немне dese fiqh alımlar aytat al-imsaku anil akli ve şurubi vel cima' ma'niyetil deb aytat. Bul orozo деген ne dese, orozo деген bul içkenden, jegenden, ayalga жақындық кылгандан, orozo ayının içinde таң атқандан күн басқанға чейин жақындық кылгандан сактануу dedi. Demek orozo degende 3 parzı var ekan. Birinci parzı tıyır niyet, men orozo karmayımın inşallah deb Allah'tın orozo ayı kelgen uçurunda niyet kılıp kiriyor orozo ayına. İkincisi jebegenge içmegenge, üçüncü farzı oşol taң atkana күн батканга чейин аялдыкка жакындык кылбагандык, бул farz. Бул эми ушул үчөө бул хакыйкый маанisi. Orozo деген daha bir manisi var. Al ma'navi öte çaң mani. Kanda orozo kelgende biröөгө жамандык кылбоо, biröөгө зулумдук кылбаш керек, сөгүнбөө, жалган сүйлөбөө, biröөгө зыян кылбай, biröөгдү урбай, сөкпөгөндүк дагы бул дагы болсо орозонун bir manisi. فَاِنْ تَابَ حَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ Eğer sizge biri sökkön bolsa, sizge biri jamanlık kılam degen bolsa, فَلْيَقُلْ فَاِنِّي صَائِمُونَ Aytkın, men orozomun, men seni uruşkanğa, sana söz kaytarganğa, menin hazır vaktım joksa, menin uwagım emes, albatta men orozomun, men orozo Allah üçün orozo karmayım da aytıp koygula deydi. وَالَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُفُ فَمُّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып атат, men deyt, menin canım oşo zattın kolunda bolan zat menen. Demek Allah menen kasam. Oroza karmagan adamdın ozundan çıkkan jit Allah'ın aldığında bu dünyadaki en kımbat atırdan daha jitorak dedi. Demek oroza karmaganın pendenen tüşe oğondan keyin aşkazan çıkan biraz zaman çıkan jit deydi. Allah'ın aldığında bu dünyadaki en kımbat Fransızca atır bolsun, Saudiyski mister bolsun andan daha ne jitorak dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oroza karmaganın oda çıkan jitти şunday isbatladı tuğanlar. Lis-saimi farhatan yafrahuhuma Oroza karmagan adamga iki çoğ sүйүнүч кубанч пайда болот dedi. Oroza karmagan adamga күнүгө кайталап турушу ушун десечи. Кайсы dese idaftala farha bi fitrihi. Oz açkan uçurunda, oz açardan aldın, insan suyunet eken. Alhamdulillah. Yemi suyunuş dağın arkanda. Kebir adamlar oylayt, men hazır 5 minuttan keyin, 10 minuttan keyin meçitten azan çıkkanlar, kalendar kırap durup, uşul saat kelgende, men uşul dastakondogı Allah bergen nimetler ceymine suyungöndüge da durus. Bırak ondan dağın aldığın suyunuş bul. Alhamdulillah. Bir gün bolsa dağın Allah Taala menin moynuma жүктөгөн farzdan кутулдумдан сүйүнгөндүгү бул жакшыраак тугандар. Эң биринчи сүйүнүш ушул болуш керек. Мен bir күн болсо дагы мойнумдагы карздан кутулдум. Bir күн болсо дагы ороза айында ороза кармап Аллах Таалага чоң сооп иш кылдым деп өзүгө өзү сүйүнүчлүк бул жакшы тугандар. Бул биринчи сүйүнүч экен, оз ачкандагысы. Ва иза лaqi rabbahu fariha bi sawmihi. Ошондо экинчи сүйүнүч качаган десе, экинчи сүйүнүч кыямат күнүндө Аллах Таала жолукканда, Аллах Субхана ва Таала ушул вакытча дүйнөдө ороза келгенде, ороза кармап, чын ыхластан ороза кармаган пенделерге Аллах Субхана ва Таала кыяматта чексиз сан жетпеген көптөгөн сооптор бергенде ошол пенде я Роббим деп ошондо не Аллах Таала орозо үчүн берилген сообуну алгандыгыны өтө катуу сүйлөйт тугандар. Жакшы билесиздер, Аллах Субхана ва Таала өзүнүн керемети Кур'ан китебинде Estağfirullah fa iza ja'atis-sakha yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa bihi wa sahibatihi wa banihi Каттуу кыйгыз болгондо, кыямат кайың болгондо bir тугандан, атадан, энеден, баладан, аялдан, күйөөсүнөн качып калган убакыт болот дейт. Не үчүн качат бири-биринен десе, ошол убакта бири-биринен сооп сурап жүрбөсүн деп. Кыямат күнүндө инсан кичине гана көлөмдөгү граммдагы сооптугу да бирөөгө бес келбей калат тугандар. Ошол убакытта
ошо бир туугандан сооп берчи деп жүгөрбөсүн. Энесинен, атасынан, кызынан, баласынан сооп сурайдыган убакыт келип калат. Ошонун баардыгы бири-бирине качып калган убакытта, бирок ошол соопко муктаж болгон убакыт бул кыямат күнү. Бирок кимдин ошол күндө соо көп болот экен десе, ким ушул дүйнөдө жаз келип бүгүнкү күндө эгин тигин убагы болсо дагы жок. Орозо кармаймын, бир эс алып туруп, аныдан кыламын, көчөттү да тегемин, арыттан казамын, башкандан кыламын. Бирок иншалла Аллахтын орозо да кармаймын деп, орозо кармаган пенденин соону Аллах таала кыяматта өтө көп санда берет экен туугандар. Башка бир имам Муслим рахмахуллах риваят кылган хадисинде кул ибн адам юдаф, ар бир адам баласынын кылган амалы Аллахтын алдында соогу көбөйтүлүп эселене берилет. Ал хасан би ашам салиха ила сабмиятин. Бир сооп 10го анан 700ге чейин көбөйтүлөт дейт. Мисалы, бирөө намаз окуган болсо, бир рекет намаз окуган болсо, 700 рекет сооп намаз окуу деген соопко Аллах жазат. Бул да болсо Аллах тааланын биз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүгө болгон мерими, акыркы үммөттүн өмүрү аз болгону менен Аллах субханала ва таала амалдарыбыз көбөйтүлгөндүгү, бул Аллах тааланын берешендиги, мерими, рахмат экендигин жакшы билебиз. Кол Аллах таала илля саума фа иннаху ли ва нази бихи. Бир гана орозону, соону мен беремин, аны айтпаймын деди пайгамбар Аллах таала. Демек кандай? Демек 700дөн дагы көп экендиги, эселенип бериле тургандыгын Аллах таала пайгамбар тили менен айтып койду. Орозонун, соону андан да көп беремин. Неге десе, яда шахватаху ва таамаху мин ажли. Себеби деген орозо кармаган адам тамак ашыны, шахватыны, аягы болгон каалоосуну мен үчүн күндүзү, орозан күндүзү таштады деп, не кылып, мен үчүн таштагандыгы үчүн анын соону мен берем деди Аллах таала. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат, бул бир күндүк пенденин орозосунун артыкчылыгы канчалык болгондугуну. Бул нафил орозо болот тугандар. Бирок нафил орозонун ушунчалык соогу көптүгү, нафил орозонун ушунчалык айтам хадисте, ошол хадисте ушунчалык жакшы болгон болсо, демек фар орозо үчүн сөз жок тугандар. Бул хадисти ва Аби Саид радиллаху анху кала саллаллаху алейхи ва саллям ма мин абдин ясуму яуман фи сабилиллах. Аби Саид радиллаху анху айтат, пайгамбар айтат дейт, бир пенде дейт, Аллах үчүн соопту Аллахтан үмүт кылып бир күн орозо кармаган болсо, ба'адаллаху бидалкал яуми важаху анин нар 70 харифан. Аллах субхана ва таала ошол бир күн орозо Аллах орозо кармаган пенденин жүзүнү Аллах дозоктон 70 хариф деди. 70 миллион деген жок, 70 миллиард деген жок тугандар, бир канча сан 70 эми көп саны билдирет, шончолук алыстыкта кылат деди. Демек бир күндүк орозо пендени 70 хариф алыс кылган болсо, демек иншалла ошо бир ай өчү орозо кармаган пендени Кудай буйруса Аллах таала дозокко салбайт иншалла. Орозо бул Аллах тааланын пендеге болгон фарды тугандар, кимде ким Аллах кармаган болсо, өткөн жылдык күнөөсүн бар кечирет. Былтыр орозо кармап, быйыл орозо кармаган болсоңуздар, Аллах таала бир ай, ошо бир жылдык күнөөнү кечирет деген пайгамбар хадиси бар. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу мекендештер, мына Аллах субхана ва таала бизге насип кылсын, Кудайым буйруса, 23 мартта биз орозого кирели, орозодон жакшы пайдалар алалы. Сөз маягында Баткен телевизиясынын жетекчилигине, кызматкерлерине ырахмат билдиребиз. Кудай таалам дайыма иштерине ийгилик берип, дайыма ушундай жакшы нерселерди элге тартуулап жүрөсүн. Кудай таалам биздин Баткен облусубузга, Кыргыз мамлекетибизге жетекчилик Аллах таала тынчтык берсин, өмүрү узун кылган болсун. Дайым Аллах таала бизди жакшы күндөргө, тынчтык күндөргө насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.